Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн дагы сиздерге сөзсүз түрдө пайда эстей турган маалыматтарды айтып өтмөкчүмүн. Андыктан ар бириңиздер лайк басып колдоп туруңуздар. Бир акыйкат бар. Бул акыйкат сиздин табиятыңызга дагы, менин табиятыма дагы, башка адамдардын табиятына дагы туура келет. Муну бир мисалда түшүндүрүп берейин. Айсбергди билесиздер, деңизде сүзүп жүрүүчү муз тоосу көлөмү ар кандай болот. Мисалы суунун үстүндөгү көрүнгөн бөлүгү узун туурасы 10 бийиктиги дагы 10 метр болушу мүмкүн. А бирок ушул 10 метрлик муз биз көргөн анын суу астындагы бөлүгүнүн болгону 10 эле пайызын түзөт. Демек суунун үстүндө 10 метрди көрүп жаткан болсок, суунун астында 100 метр, балким андан дагы чоң ушул муз тоосунун бөлүгү калкып жүрөт. Бул эмнеге окшош? Бул биз билген нерселерге жана билбеген нерселерге окшош да. Мисалы суунун үстүндөгү көрүнгөн бөлүгү биз билген нерселер, а суунун астындагы өтө чоң көлөмдөгү бөлүгү бул биз билбеген нерселер. А бирок ар бир эле адам, ар бир адам десем копол болсо керек, көпчүлүк адам өзүн баарын билемин деп ойлойт. Ошол себептүү көп ката кетирет. А чындыгында биз өтө аз билебиз. Мисалы, дарыгер дагы ошол дарыгер болуп туруп, ошол ден соолук жөнүндө баарын биле албайт. Жана өмүр бою изденип окуп жүрүшү ошол билбегендерин толуктоого аракет кылганы. Канчалык көп билсе, ошончолук жакшы жардам бере алат адамдарга. Бирок баарын билип бүтө албайт. Сиз мисалы жөнөкөй адам болсоңуз, медициналык билими жок адам болсоңуз, анда сиз ого бетер нокок болосуз бул маселеде. Ошол себептүү жаңы нерсени билүүгө умтулуу болуш керек сизде биринчиден. Анан эгер билбей турган болсоңуз, врачка, ошол врачтын билимине таянууга сизде аракет болуш керек. Эгер мындай кылбасаңыз, мен билем, өзүм билем дей турган болсоңуз, өзүңүзгө зыян кылган болосуз. Бүгүн сиздерге бир 3 нерсени айтып өтмөкчүмүн. Жана бул нерселердин бардыгы сиздерге тиешелүү. Ооруларга байланыштуу албетте. Биринчиси кант диабети. Эгерде сизге же сиздин атаңызга же сиздин дагы бир башка жакыныңызга ушул диагноз коюлган болсо, бул диагноз менен ал адам акыркы күнүнө чейин жашайт. Бул жашоодон өтүп кеткенге чейин. Эми бул акыйкатты сиз билесиз, башкалар билет, бирок жаңы ооруп калган адам билбеши мүмкүн да. Ошол себептүү ошолорго бир эскертме катары айтып атам. Эгер сиз диабетке кабылган болсоңуз, муну жок кылууга аракет кылбай эле коюңуз. Бул жок болбойт. Балким келечекте ушул бардык эле илимдин тармактары сыяктуу медицина деле мындан ары жакшыраак өнүгүп калат. Балким толук айыгууга мүмкүнчүлүк болот. Бирок азырча жок. Акыркы 5-10 жылда мындан толук айыгуу мүмкүн болбойт. Андыктан мындай фактыларды уккан болсоңуздар, ишенмеңиздер. Болгону ушул мүмкүн болушунча врачтын айтканы менен туура дарыланууга аракет кыла бериңиз. Ошондо Кудайым буйрса сиз 100 жашка чейин жашай бересиз. Экинчи факт. Креатинин деген нерсе бар. Нормада эркек кишилердики балким 80ге чейин, аялдардыкы 70ге чейин болот. Ар лаборатория ар кандай көрсөтөт, ушул ортодо эми 70-80ге чейин болот. Анан эми бул креатинин деген нерсени кээ бир врачтар деле билбеши мүмкүн да. Мисалы, өтө кызыкпаган болсо, башын оорутуп отурбайт, ошол себептүү билбейт. Балким 20-дан бирөө билбейт десек туура болот. Карапайым калк башына түшпөсө, муну таптакыр эле ойлонуп да койбойт. Эми ушул креатинин жөнүндө сиздерге бүгүн эмнени айткым келип турат. Эгерде мисалы сиздин же сиздин жакыныңыздын креатинини 150ге чыкты деп коелу, балким 200ге чыкты. Сиз муну кайра 70ке түшүргөнгө аракет кылбай эле коюңуз. Мунун эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Түшпөйт. Эгерим эле бул острый период болуп, ошол кайра айыгып кетпесеңиз. Ошол себептүү эмне демекчимин?
эгер креатин пайда болгон болсо, нефролог врач айткандай кылып дарыланып жүрө бериш керек. Диетасы, дарысы, ошол жашоо образды өзгөртүү жагынан сизде ушул жакшы бир тартиптүү аракеттер болуш керек. А бирок креатининди кайра калыбына келтирем деген аракет болбош керек. Бул акылга сыйбай турган нерсе. Муну кантип түшүндүрсө болот? Ошол мисалы жүзүм турса как болот да, туурабы? Мейиз болот. Ал кайра жүзүм болуп калбайт го. Ошол сыңар эле бөйрөктүн бир канча бөлүгү ошол жараксыз болуп калгандан кийин ал мурдагыдай болуп калбайт. Ушуну туура түшүнүңүздөр жана креатининди аркага кайтарам деп аракет кылбай эле коюңуздар. Мунун ыктымалдуулугу жок. Балким келечекте болот. Медицина өнөксө азырча жок. Анан үчүнчү нерсени дагы кошумчалайын. Балким бул артроз болсун. Артроз деген оору бар. Көбүнчө буттарда болот, тизеде болот, жамбаш сөөктө болот, омурткаларда болот. Кайсы жерде муун болсо, ошол жерде болушу мүмкүн. Көбүнчө эле буттарда болот. Ошол эгерде сиз мисалы үчүн тизеңизде болгон болсо, гонартроз деп коебуз. Жамбаш сөөктө болсо, коксартроз деп коебуз. Мисалы үчүн коксартроз болгондо эмне болот? Мына ушундай сөөк бар, жамбаш сөөккө кирип турган. Ушул сөөктүн сырткы бөлүгү желип баштайт. Желип, ыймалга окшош бөлүгү бар да, кемирчек. Ошол желип баштайт. Ушуну биз артроз деп коебуз. Эгер ал кеткен болсо, кайра мурдагыдай болуп калбайт. Мунун эч ыктымалдуулугу жок, мүмкүнчүлүгү жок. Бар албетте операция. Операция менен ошол жерге жасалма муун коюп койсо, бул эми албетте ыңгайлуу, жакшы. Бирок ошол операциядан кийин өтө жакшы болуп жашап калды дегендерди мен уга элекмин. Ошол себептүү эгер сизде артроз болгон болсо, сиз түшүнүшүңүз керек болгон нерсе, ал мурдагыдай болуп калбайт, калыбына келбейт. Ооруканага жатасызбы, ал жерге бир суюктуктарды куйдурасызбы, жанагы хондроиттин глюкозаминдерди ошол жерге куйдурасызбы, гормон куйдурасызбы, эч нерсе өзгөрбөйт. Ошол желеген сөөк желеген боюнча тура берет. Ушуну дагы түшүнүп алыңыздар. Негизи медицинада мындай фактылар өтө эле көп да. Адам бир ооруга кабылдыбы, ошол оору анда жок дегенде 10% болуп сакталып калат, 90% айырып кеткен болсо дагы. Анан ошол ийизи адамда тура берет. Эгер кандайдыр бир туура эмес аракеттерди кылса, оору дагы кайталанат. Ошол себептүү түшүнүңүздөр, сиз бир ооруга кабылдыңызбы, ошол оору сиз менен жашай берет. Бирок сизде мүмкүнчүлүк бар, ошол ооруга көнүп алганга да. Эмнелерди кылыш керек болсо, ошолордун баарын кылып коюшуңуз сизден талап кылынат. Анан 3 нерсени сиздерге тааныштырып өттүм. Сахар болдуңуз, сиз менен жашайт, бекемдеп коелу, акыркы күнүңүзгө чейин. Андан кутулган аракет кылбаңыз. Креатин пайда болду, бул дагы сиздин акыркы күнүңүзгө чейин жашайт. Эгер эле бөйрөктү алмаштырып койбосоңуз, же диализге түшпөсөңүз. Үчүнчүсү болсо, эгер сиз артроз болгон болсоңуз, бул артроз дагы сиз менен ошол жашай берет. Артроз болгондо эмнелерди кылыш керек болсо, ошолорду так аткарып коюшуңуз керек болот. Ошондо Кудайым буюрса, жашоо деңгээлиңиз, мүмкүнчүлүгүңүз чектелбейт. Салмакты көбөйтпөш керек дегендей, ушундай аракеттерге барыш керек. Анан негизи мындай мисалдар өтө эле көп. Калган ушул сыяктуу нерселерди кезектеги ошол видеолордо, балким алдыңкы күндөрү албетте айтып беремин. Азырча ушулар. Анан алдыда ушул сыяктуу эле кызыктуу дагы анча-мынча фактылар бар. Аларды дагы айтмакчымын. Ага чейин кичинекей кыстарма. Алина деген бир келин бар. Кыз деп айта албайсың. Ошол жалгыз бой эне. Кызы бар, 12-13 жаштарда. Ошол кызына бир айда бир жолу дары алынат да, 1700-1800 сомго. Депакен деген дары. Анан ошого негизи мен ушул ар кандай бир
тааныштарыман жардам кылып ошого акча чогултуп берем. Бирок ар жолу эле тааныштарыңан сурай берсең, алар деле жардам бериши кыйын болот экен. Ошол себептүү бул жолу сиздерге кайрылып атам. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, балким 100 сом, балким 200 сом ушул кызга эң банкына салып койсоңуздар, кызынын дарысына жардам болуп калса, ар бир айда бул кыздын ушул кызына 1700 сомдук дары керек болот. Бир айга жетет да. 1700 сомдук дары. Ошого жардам кылып, мүмкүнчүлүк болсо салып койсоңуздар, мен эң банк номерин айтып окуп коеюн. Демек 0505 121 622 0505 121 622 эң банктан Алина Эй деп чыгат. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул кайрымдуулукка барып коюуну мен сиздерге үгүттөп кетем. Эми темага кайтабыз. Демек, артка кайтпай турган нерселер бар. Ошол себептүү биз эмне кылышыбыз керек? Ушул абалга жетпегенге умтулушубуз керек. Ден соолукту баарында кадырлаганга умтулушубуз керек. Кантип эмне зыяндуу факторлор болсо ошолордон качабыз, ден соолукка эмне пайдалуу болсо ошонун баарын беребиз. Эми дагы бир нерсе бар. Эми жашоодо ар бир жаңы болгон нерсе бизди өзгөчө таасирлентет да. Мисалы, биринчи жолу мектепке барган күнүңүз эсиңизде калат. Биринчи жолу университетке барганыңыз, биринчи жолу унаа айдаганыңыз, үйлөнгөн күнүңүз, ушулардын баары эсиңизде калат. Албетте мен сиздерге ушул жашоонун жагымдуу жактарын айтып өттүм. Эми ошондой эле сиздин эсиңизде кала турган начар күндөр деле болот да. Ошолордун бири бул сиз кандайдыр бир ооруга кабылып калганыңызды билген күнүңүз. Мисалы, сахар болуп калган күнүңүз деп коелу. Өтө өкүнүчтүү, кайгырасыз, стресс болосуз жана ошону билгенден кийин ушул оорудан мүмкүн болушунча кантип болсо дагы толук айыгып кетсем деп издене баштайсыз. Интернетти чукулайсыз. Ар кандай фактылар чыгат. Анан туура эмес аракеттерге барасыз да. Көп начар нерселерди кылып коесуз. Ошонун эсебинен ден соолук ого бетер начарлайт. Андыктан муну менен мен сиздерге эмнени айткым келип турат. Кандай гана ооруга сиз кабылбаңыз, бул трагедия эмес. Анткени сиз ушул ооруга кабылсаңыз, мисалы үчүн ушул артрозго кабылдыңыз деп коелу, бул ооруга сиз бүгүн эле кабылып калган жоксуз да. Жок дегенде 2 жыл, балким андан да көп убакыттан бери сиз артроз болуп эле жашап жүрөсүз. Болгону сиз бүгүн билдиңиз. Эгер билбегениңизде дагы жүрө берет элеңиз. Андыктан айтарым, оорулардан коркпоңуздар. Ооруп калуу бул өмүрүңүз бүттү деген эмес. Ооруп калдыңызбы, дагы жашап жүрө бересиз. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, балким 100 жашка чейин жетесиз. Андыктан эч качан түңүлбөш керек, коркпош керек. Ооруган болсоңуз, ошол ооруда эмне кылыш керек болсо, ошолорду кыла бериш керек. Демек, диагноз биринчи коюлду. Врач менен олтурганда ал сизге жок дегенде эле бир эң зарыл болгон сунуштарды берет да. Ошол сунуштарды билгенден тарта эле аткарып баштаңыз дароо эле. Эч нерсеге кылчактабаңыз. Дароо эмнени билген болсоңуз, ошонун баарын жасап баштаңыз. Андан кийин албетте мүмкүн болушунча ушул оору тууралуу көбүрөөк билүүгө умтулуш керек. Бирок мисалы үчүн жанагы табукка баруу эмес, же узактагы бирөөгө, же Өзбекстанга, же Кытайга, же дагы башка жактарга баруу эмес. Айтайын дегеним, мисалы, бүгүнкү күндө бизде ушул болуп жаткан медицина, Америкада деле ушул медицина, Израилде деле ушул медицина, балким ушул шарттары боюнча бир аз алдыда болушу мүмкүн. Негизи окшош эле. Табыптар болсо, негизи балким 10% жардам бере алаттыр. Бул 10% деле сиздерге көбүртүп айтып койдум. Негизи анчалык деле жардам бере албайт. Тамыр кармайбы, аты чыкканбы, ишеништин кереги жок. Жалаң врач менен, жалаң ушул сизге жардам бере ала турган адамдар менен кеңешиңиз.
интернеттен издесеңиз врачтардын видеолорун көрүңүз. Чындап врач болсо жана алар айткан сунуштарды өзүңүздүн врачыңыз менен талкуулап алсаңыз дагы жакшы болот. Мүмкүн болушунча көбүрөөк билүүгө умтула бериңиз. Анан баардык убактыңызды ушуга арнап албаңыз. Анткени сиз ушул оорулукка кирип кеткен болсоңуз чыга албай калышыңыз мүмкүн да. Дайым стрессте жашап каласыз. Андыктан ооруга эле маани берип жүрө бербей, башка жашоодо болуп жаткан нерселерге дагы көңүл буруш керек. Адамдын өмүрү бир күндө деле бүтүп калышы мүмкүн. Андыктан ошол бүгүнкү күн сизге эмнелер ошол балким милдеттенмелер, балким сиз үчүн жагымдуу болгон нерселер болсо керек. Ушулардын баарына дагы кошумун маани бериш керек. Ооруга эле маани бере албаш керек. Оорудуңузбу өмүрүңүз бүттү деген эмес, жашай бересиз. Анан дагы бир нерсе, ушул ооруп калгандан кийин чөгүп кетпеш керек. Чөгүп кетпеңиз. Ооруу адамдын өмүрүн албайт. Ооруу адамды ошол өзүнүн ден соолугуна көңүл бурууга бир чакырат да. Андыктан сиз дагы ушул маселеде айтарым, ооруп калган болсоңуз аракет кыла бериңиз, Кудайдан тилеңиз, шыпа сөзсүз түрдө болот, бирок чөкпөш керек да. Канчалык ушул сиз чөккөнүңүз сайын оору ошончолук күчөй берет. Анан дагы бир фактын айтып коеюн, жараткан Кудай бизди ушул чөгүп, маанайыбызды түшүрүп, кайгырып жүрүшүбүзгө милдеттендирбейт жана ушундай кылышыбызды каалабайт. Бул нерсени бизден азизил шайтан күтөт да. Биз тескерисинче жакшы маанайда жүрө беришибиз керек. Ар бир күндө болуп аткан, ар бир күндө ушул башыбыздан өтүп аткан нерселер бизге берилген ушул жараткандын бир белеги, балким сыноосу. Ушуну түшүнөлү жана мүмкүн болушунча ар бир күндү жаңы бир жакшы маанайда тосалганга аракет кылайлы. Акырына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Ушул балким сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, башкаларга деле жөнөтүп кое бериңиздер. Комментарийге суроолор болсо жаза бериңиздер оорулар боюнча. Анан жана дагы башка сунуштар болсо балким. Анан ушул ар бир видеомдо мага оң отзывдарды жазган ар бир көрүүчүмө ыраазычылык билдирем.